бүгүн сунда балдар аянтчасына келип аркы жакты карап мындай коомдогу жүрүм турумдарды карап ойго келди да могу жөнүндө жана жээктерди ачкан боюнча пирстер боюнча анан бөлүшүп кетемби ушул жөнүндө дагы ой пикиринде жакын арада оңолууга билбейм чын айтканда адамдар көбүнө дагы көптү үйрөнүш керек болот акыл эс кириш керек болбосо мынакта ойноп жүрүшсө чоңу деле кирип алып секирип жүрөт деле сопровождающий тамак жеген деле бар биякта чоң корколорго кичкей балдардын корколорго чоңдор деле чолгон апалар деле чолгон уя албай эле анан жаш бала бир жерде ойноп атса кичке балачы ал жерге анын баласы катышып эле анан сала берем балам ойнай бер делем түрттүрүшү менен да жок да мындай үйрөтүү дегенчи кичкейиненчи эме деп мисалы үчүн мындай болбойт азыр ойноп турсун 10 мүнөт деп ошол кичке баланын атасы менен же апасы менен сүйлөшүп азыр бизлерден кезекке турайлы көйнөп эле кире берип кыла берип биле берип анан ошондон ичинен конфликт ситуация болот да кичке ойнаса мындай тоскоол кылып өзүнө убакыт түртөсө ал баласы кыраса экөө түшүнбөсүп ызылдашат бөлүм боюнча азыр бөлүшүп кошуп кетем да жанагы балдар аянтчасында болгон окуяга мисал катары бир видео жүктөп койгом көрүп көрсөңөр примерно ушундай эле көрүнүштө ошол себептен балдарыбызды туура тарбиялайлы билим берели анан мындай мен деп эле жулкулмастан коомду да ойлой тургандай мындай элге жерде пайда алып келе турган элине эли жери сыймыктана турган уул кыздарды чоңойтушубуз керек да анан бирден болсо эле талашып тытышып эми андай болбогон эле нерсе да мындай акыл эс менен жашаганга үйрөтөлү да мындай анан күч менен эмес мен ойлойм мындай түшүнгөндөр туура эле түшүнөт деп ойлойм да түшүнбөгөндөргө эми убакыт саат келет анан жашоо тарбиялап ага дагы акылдык менен келебиз буюрсачы. Найти на площадке, вон наша машина, на которой мы вышли гулять. Сейчас Даня увидит, ор поднимется. Я не понимаю, почему мама разрешает это делать. Как начинается? Ну скажи, отдай, пожалуйста, это моя. Давай, ты будешь сейчас кататься? Можно покататься? Он просто не разрешает брать, это же его. Что вы не разрешаете? С ребенком так, наверное, диалог говорит, что нужно делиться. Он не должен делиться своими вещами. Почему он должен, если он не хочет? Так это вы не хотите. Нет, я просто знаю, какая будет у него реакция. Я его этому не учила. Ушундай да достор, ушул видеодо примерный мисалды